Бүгүн улуттук китепканада кыргыз эл артисттери жана атактуу түгөйлөр Сейитказы Андабеков менен Койсун Карасартованын 100 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында Тоо койнунда эки залкар аттуу китептин бет ачары өттү. Иш-чарага белгилүү жазуучулар, маданият ишмерлери, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана эки залкардын жакындары катышты. Жаңы китепте улуттук сахнанын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон эки таланттын чыгармачылык жолу, элге калтырган мурасы жана замандаштарынын эскерүүлөрү чагылдырылган. Кыргыз эл эл артисти Сейитказы Андабеков жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Койсун Карасартова булар даңктуу, эч качан унутулбайт, элдин жүрөгүндө, эсинде. Биз буларды сөзсүз түрдө кийинки муунга жайылтып, кийинки муунга даңктай жүрүш керек. Тирүүлүктө атын атаса адамдын куту сүйүнөт дейт. Ал эми көзөткөндөрдүн аты аталса, алардын руху сүйүнөт. Булар жашап өткөн доор, мезгил, кыйынчылыкта доор, анан барчылыкта доор, кайра бөлөк алмашкан доор, мына ушундай 3 доордун мезгилин башынан өткөргөн адамдар. Бирок ошондой болсо дагы булар таланты менен, ошол өзлөрүнүн Кудай берген таланты менен, Кудай кошуп экөө биригип, бир үй бүлө болуп, анан ошо таланттын аты менен элге таанылган адамдар.